Bizim Алабуга районунда 2136 гектарда жашылча егилген. Анын ичинен мына көрүп турган пияз жашылча жыйноо иштери кызуу кетип аткан убакыты, картошка менен пияз жыйноо иштери жүрүп атат. Мына биз азыр турган жер Алабуга айыл өкмөтүнүн Сапалак айылында турабыз. Мына дыйканчылыкта өзүңүз көрүп турсаңыз пияз егилген экен. Пияз бул 50 сөтүктөн 21 тонна, 23 тонна пияз чыгып атат. Бул эң жакшы көрсөткүч. Мен бу жерде айтып кетким келет, биздин дыйкандар өзүбүздүн районду тейлейт и чаткал аксыга дагы жашылча мөмө жемишти биздин дыйкандар жеткизип берет. Ушул жерде азыр 12 сомдон сатылып атат пиязыбыз. Биз дыйкандар чаттык, биз азык түлүк коопсуздугунун максатында биз быйыл аянтын где-то 216 гектарга көбөйткөнбүз жашылчаны. Мээги биз азыр дыйкандарга түшүндүрүү жүргүзүп, арзан баада саткылап атабыз. Могу районун центринде жашаганда экпегенде ошо кышка заготовка кылып алсын үчүн арзан баада саткылап атабыз. Рахмат, 12 сом бул жакшы ба. Дыйкан үчүн дагы өз дыйкандарга айтат. Ошол үчүн бизге эң биздин биринчи максат айыл чарбасын элди азык түлүк менен камсыздоо. Ошонун негизинде биз ошо элдер менен иштешип, мына аянттарды көбөйтүп, жашылчаны жана эгиндердин аянттан көбүн иштеп атабыз. Азыркы учурда биз 2021 жылдын күздүк кылкандан эгиндери боюнча иш жүрүп атат. Өрүүнү даярдоо иштери жүрүп атат. И быйылга пландаштырып атабыз. Салыштырмалуу 661 гектар күздүктү көбөйтүүгө. 19995 гектар айдоо аянты бар. Анын ичинен 6092 гектары кайракы, 3062 гектар суулуу жер болот.